Саламатсыздарбы? Учкунбек каналында жаңылыктар топтому. Тышкы иштер министрлиги россиялыктардын Кыргызстанга кирүү тартиби өзгөрбөгөнүн билдирди. Мекеме 2026-жылдан тарта россиялыктар Кыргызстанга жалпы жарандык паспорт менен гана кире алат деген кабарды төгүндөдү. Тышкы иштер министрлигинин маалыматына ылайык, РФ жарандары өлкөгө ички паспорт менен да жалпы жарандык паспорт менен да кире алышат. Булак Спутник Эжи. Бүгүн 24 декабрда Москва шаарынын Орехово Борисово райондорунда жардыруу болду. Натыйжада 2 милиция кызматкери каза болуп, дагы 2 кызматкер оор жаракат алды. Бул тууралуу орусиялык ММКлар билдирүүдө. Маалыматтарга караганда окуя түнкү саат 1:30да Бишкек убактысы боюнча 4:30да Элецкая көчөсүндө катталган. База Телеграм каналынын билдирүүсүнө ылайык, белгисиз адам кайгылуу милициянын унаасына жардыруучу зат ыргытып жиберген. Азыркы учурда окуя болгон жер каралып, видео көзөмөл камераларынын жазуулары текшерилүүдө. Ошондой эле медициналык техникалык экспертизаларды камтыган бир катар соттук экспертизалар дайындалды. Эскерте кетсек, 2 күн мурун ушул эле райондо унаа жардыруудан Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн генерал-лейтенанты Фанил Саваров каза болгон. Милиция аял атып өлтүрүлгөн окуянын видеосун жарыялады. Тасмадан мурунку жубайлар унаа менен чогуу келип, Бөкөнбаев көчөсүндө жайгашкан батирге киргенин көрүүгө болот. Кишинин колунда аялдын туулган күнү менен куттуктоого алынган торту да болгон. Милиция киши окуя болгон маалда мас болгонун кошумчалады. Булак Спутник Эжи. Чүйдө жашы жете элек кызды никеге туруу үчүн Ордого шектөөлөр кармалышты. Жайыл районунда жашы жете элек кызды никеге туруу максатында Ордого шектөөлөр кармалышты. Бул тууралуу 24 декабрда Чүй облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Берилген маалыматка ылайык, 22 декабрда саат 21:00 чамасында Аламөдүн райондук ички иштер башкармалыгына Васильевка айылында белгисиз адамдар күмүш түстөгү унаа менен 2008-жылы туулган кызды уурдап кеткени тууралуу маалымат түшкөн. Ыкча иликтөө иштеринин негизинде Жайыл районунун Сосновка айылында күмүш түстөгү Honda Step үлгүсүндөгү унаа токтотулган. Аталган унааны 1995-жылы туулган жаран башкарып жүргөн. Автоунаанын ичинде 2008-жылы туулган кыз жана 2005, 2001, 2008, 2009-жылы туулган эркек балдар болгон. Тергөө учурунда аныкталгандай, 2005-жылы туулган жаран никеге туруу максатында алдын ала тааныштары менен сүйлөшүп, автоунаанын ижарага алып, кызды үйүнүн алдынан уурдап кеткен. Жашы жете элек кыздын апасы жаран күнөөлүү адамдарга карата чара көрүү тууралуу арыз менен кайрылган. Бул факт никеге туруу максатында ала качуу менен катталып, кылмыш иши козголгон. Натыйжада 2005, 2001, 1995-жылы туулган жаран убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Кылмыш ишинин алкагында бардык зарыл болгон соттук экспертизалар дайындалган. Калган катышуучуларга карата алардын жашы жете электигин эске алуу менен тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Тергөө иши улантылууда. Бүгүн 24 декабрда Бишкекте турак үйдөн чыккан өрт толугу менен өчүрүлдү. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Берилген маалыматка ылайык, өрт Лагвиненко көчөсүндө жайгашкан турак үйдөн чыккандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Тилсиз жоо саат 15:40 толук түрдө өчүрүлдү. Өрттүн аянты болжол менен 30 чарчы метрди түзөт. Жабыр калгандар жок. Тилсиз жоону өчүрүүгө 2 көчүрмөнү эсеп жана штаб тартылып, ыкчам чаралар көрүлдү. 6-7 жолугушуу кылсак, бардык жолугушууда сөзсүз турда жөлөк пул маселеси көтөрүлүп атты да. Бардык жерде жөлөк пул. Ушуну мына парламенттик угулуп, Нурламек Тургунбек уулу менен кеңешип, аткаруу бийлиги менен кеңешип, бир кайра карап чыксак жакшы болот эле. Анткени мына бир кап унун баасы азыр 1600 сом. Балага болсо биз 1200 сом берип атабыз да. Ушуну бир кайра карап чыксак, аткаруу бийлиги менен мына парламент азыр мындай камыр-жумур иштешип атабыз. Мунун дагы бир жолун тапсак болот. Анткени чындыгында эл жанагы документ чогултуудан, текшерүүдөн, же болбосо жанагы эски тарактаган машинең бар экен, малың бар экен деп бербей койгон мындай бюрократиялык көрүнүштөрдөн абдан чарчады. Экинчиден азыр парламентти, өкмөттүн отчетун бизди сыналгыдан Айлапада, тоолуу райондордо, чек аралаш аймактарда угуп атат да. Алар дагы сүйүнүп атат. Профицит деп атасыз, триллионго чыгабыз деген аракеттер болуп атат. Аны көрүп отурган жакыр үй бүлөдөгү бир эненин акыбалын элестетиңиз да. Аларда да үмүт бар да. Ошон үчүн ушу парламент менен аткаруу бийлиги биргелешип, ушул жөлөк пул маселесин февраль айында бир кайрадан карап чыксак. Бул эң маанилүү. Анткени экономика өсүп атканын, турмуш жакшырып атканын адамдар жон териси менен сезиш керек. Азыр эми жолдордун курулуп атканы, социалдык объектилердин курулуп атканын көрүп атат, бирок биздин жарандар дагы
өлкөдөгү өсүүнү өзүнүн турмушунан мындай жон териси менен сезгенде мындай накта өнүгүүнүн бир белгилери болот да. Бул сунуш. Менин оюмча бул негизи биометрикалык каттоо бул жерде болуш керек. Мына карабайсыңарбы? Биз экинчи жолу биякта, үчүнчү жолу мына чогулуп атабыз. Бирок жоркениште толук эмес да. Кээ депутаттар жок. Азыр мисалы биометрикалык каттоо болгондо 79 эмес, андан азыраак болмок да. Ачык эле сөз да. Кичине тартип болуш керек да. Ошол тартипке как раз алып келет эле биометрикалык каттоо. Ошон үчүн урматтуу төрага сураныч, ошону тездеп бериңизчи. Себеби бизде ар бир депутат айлыкты алып атат. Учурунда алып атат айлыкты. Ай бүткөндө начисление бухгалтерия кылат. Бирок ушул депутат жумушка келиш керек. Жумушта болуш керек. Каттоодон өтүш керек. Ар бир мыйзамга добушту бериш керек. Сураныч. Рахмат. Биометрикалык каттоонун мөөнөтүн жылдырып атканыбыздын себеби биздин өнөктөшүбүз болгон бул жаатта Кореянын эл аралык кызматташтык уюму койка суранып атат. Алар физикалык түрдө да, техникалык түрдө да жетишпей калды. Ошол себептен, ошол зарылчылыктан улам биз жылдырып атабыз. Албетте бизге да бул керек. Ага карабастан биз мына ушул 8-чакырылыштын башынан катышты толук көзөмөлдөп атабыз. Айрымдар ойлошу мүмкүн, мени көрбөй калды, билбей калды деп. Бирок 87 депутатты биз 8 секунд деле санап коебуз. Ким катышып атат, ким катышпай атат. Ал боюнча мына жыйынтыгын көрөсүңөр. Биз айтканбыз башында, ким катышпаса, жүйөлүү себепсиз катышпаса, аны биз массалык маалымат каражаттарына беребиз, эмгек акысынан кыркабыз деп. Биз эсепти айтылган күндөн баштап жүргүзүп атабыз. Баштапкы төлөм жок Россиянын бардык аймагынан 6% менен үй алгыңыз келеби? Айына болгону 50 000 рубльдан жогору төлөп, кыялдагы үйүңүзгө ээ болуңуз. Планета 312 компаниясы сиздин ыңгайыңыз үчүн иштейт. Эгер акча топтоп, кыймылсыз мүлк сатып алгыңыз келсе, өз үйүңүздө жашоону эңсеп жатсаңыз, жакшы инвестиция кылууну ойлосоңуз, же болбосо Россиядан Кыргызстанга акчаңызды көбөйтүп кайткыңыз келсе, биз жардам беребиз. Биз сунуштайбыз. Батирлер, жер үйлөр, коммерциялык мүлк, жер участоктары, машина коюучу жайлар, жер алып, үй салуу жана кайра сатууга жардам. Кызматтар: 7 жашка чейин балдарыңыз болсо, 6% менен үй алсаңыздар болот. Банктан ипотека алууда одобрение, юридикалык тазалыкты текшерүү, рефинанс кылуу, сатып алуу, сатууда коштоо, страховка жана салык кайтарым, налоговый вычет. Биздин дарек: Волгоградский проспект 28, строение 1, офис 238. Байланыш номерлер: +7926 826 0822, +7965 311 53 51. Планета 312. Биз менен үй алуу мүмкүнчүлүгү ар бир адамга жеткиликтүү. Баштапкы төлөмсүз. Шашылыңыз.